Замирбек Досматов көп жылдан бeri тоолуу шарты катаал Тогуз Булак айыл аймагындагы окуучуларга биология предметинен билим берип келет. Мугалимдин айтымында айылдагы эски мектепте мурда биология, химия сабактарынан көнүгүүлөрдү жеткиликтүү түшүндүрүү үчүн мектепте лабораториялык класстык каналар жок болуп, түйшүк жараткан. Мурда биздин мектеп эски болчу, чындыгында кыйналып окуган балдар, азыркы мезгилде заманбап мектеп курулуп, ушундай биология, химия каналары уюштурулган. Бул жерде лабораториясы бар. Жакта заманбап техникалык каражаттар коюлат. Балдардын билим алуусуна, келечекте балдардын бир мыкты адис болуусуна толук шарт түзүлөт. Авариялык абалдагы эски имарат сүрдүрүлүп, ордуна жаңы билим уясы курулат деп айылдагы мугалимдер күткөн эмес. Эми мынтип мамлекеттик бюджеттин эсебинен жаңы мектеп курулуп, мугалимдердин кубанычына чек жок. Мектептин азыркы шарты абдан жакшы, бардык шарттарына түзүлгөн. Ашкана, спортзал, китепкана, анан ар бир химия, биология, физика деген класс каналарда, лабораториялык каналары менен бүт азыркы учурдун заманынын талабына ылайык мектеп курулду. Элибиз, журтубуз, окуучуларыбыз, коллектив, жамаат бардыгыбыз ушу сүйүнүп турабыз. Жаш тилек орто мектебинен сырткары Тогуз Булак айыл аймагында дагы бир мектептин курулушу аяктап, жаңы окуу жылына даяр. Ошондой эле бир билим уясы толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Чынын айтканда буга чейин мектептердин абалы өтө кейиштүү, авариялык абалда болгон. Бул 60-жылдары курулган мектеп болгон. Эки мектептен жергиликтүү тургундар көптөгөн жогорку бийликке кайрылып, алардын үнү ушул бийликке жетип, бүгүнкү күндө ошол тилектер ишке ашып, 2023-жылы ушул Жаш тилек орто мектеби, ал эми 2024-жылы Наркоз Батыров атындагы мектеби курулуп башталып, мына буюрса ачылуу алдында турат. Баткен облусунда жаңы окуу жылына 4 типтүү мектеп пайдаланууга берилет. Алардын үчөөсү Лейлек районунда жайгашкан. Мындан сырткары облуста 6 билим берүү мекемеси капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.